Туугандар, ассаламу алейкум. Мынакей, бүгүн биз метро Тульскаяда Easy Drive таксопаркына келдик туугандар. Жаңы дагы 80 машина келиптир. Утур 4-5тен лицензиялар даяр болуп атат дейт. Бүт машиналарды берип атат экен туугандар. Машиналардын арендасын айта кетсем. Бул жерде экономдор 1500дөн баштап 1800гө чейин экен. Комфорттор болсо 2100дөн баштап 2500га чейин экен. Маркасына, жылына, комплектациясына жараша бираз арендасынан туугандар нары бери болот экен. Комфорт плюстар боло турган болсо 2400дөн баштап 3300 рубльга чейин экен. Эгерде жаңы водительдер келсе, депозит бар дейт туугандар. Жаңы водительдер Яндексте иштебеген. А эгерде опытный водительдерге болсо, депозит жок экен. Телефон номерлерди көргөзүп коем, чала бересиңер туугандар. Бул жерден машина алсаңыздар сөз түрдө ушул паркта иштесеңер туура келет туугандар. Азыр данный момент парктын процентин 4% кылып коюптур. Ошондой эле кошумчалай кетчү нерсе, бул жерде ар кандай розыгрыштар да кылып коюптур. Жакында эле дейт бир бала дейт iPhone 15 Pro Max утуп алыптыр бул жерден туугандар. Дагы жакында дагы 16-ны дагы коебуз дейт. Ушул паркта иштеп жакшы результат көргөндөр ошондой сонун телефондорду дагы утуп алып атат экен туугандар. Машина кеңири, ошол көрсөтүлгөн телефон номерлерге чалып, ушул паркка келе бересиңер туугандар. Биздин районго момда робот мойка ачылып калыптыр. 550 сомго сыртын эле жууп берет экен. 700 сомго, 750 сомго астын кошо жууп берет экен. Все равно колдо жууганга жетпейт экен, жана шашылыш кетип аткан моменттерде нары бери чайкап алганы өтө жакшы нерсе экен. Той деп жүрүп кече көрдүңөр туугандар, стористен эми көрбөгөндөр дагы бардыр. Сыбыкада кетип атсак, бир жаш орус бала барып, машинанын аркасынан уруп алды да. Тарттым. Уруп алганда жанагы шашылышта эми келин отурат, күйөө отурат, анан кийин неме кылып атты, нары бери видеого тартып алдым, телефон номерин, паспортун немелерин алып, келин менен күйөөнү барып жеткизгенден кийин карасам, астындагы хром ортосунан трешина кетип калыптыр. Анда сүрөтүн коюп коем. Немеден Авитадан карасам 5000ден 15000ге чейин экен, жана астындагы хром чоңунда ортосунан трешина кетип калыптыр да. Анан кийин жанагы оруска айтсам, брат, бир 3000дей эле акчам бар, ошону берейин. Анан кийин агайга жетпейт деп турган болсоң, страховойго жазып берейин деди. Эми страховой боюнча анын сарапиналар төлөп бербейт да, страховойго барсаң белечи. Анан кийин ладно дедим, ошол 3000 деле болсо которуп коер анда деп, жана немеден Авитадан карасам бир 5000ге чейин тапса болот экен. Ошондой. Ошоларды бүтүрүп алып азыр бүгүн машинанын оплатасы келип калыптыр. Каждый 20сы болчу эле, өзү 1-2 күндөн бери колум тийбей, бир аз койлордон бошобой калып, бүгүн буйруса машинанын оплатасына жөнөдүм туугандар. Мынакей 360 000 каждый ай туугандар. Ушул ай өтө кыйналдым. Жаман кыйналдым жөнүнчө, акча жеткире албай ушул. Даже бир 60-70 миңдей карыз болуп кеттим дачы. Нарак берактан сүрүштүрүп атып. Ала жок да бериш керек. Иш дагы көрүп атасыңар, бир класста өтө эле жанагынтип неме болуп кетти, жайлашып кетти. Так, мынакей туугандар. Каждый месяц момкинче мындай акча алып барып тапшырабыз. Айла жок, не кылабыз? Сатып иш жакшы дегенде эми мындай. По душе да машина иштеп, нарак берак кылып, зато машина өзүңө калып калат. Буйруса Ешканын ровно 1 жыл калды окшойт, адашпасам. Ешканыкы ровно 1 жыл калат, ушул айдыкын төлөсөм. Монуку болсо 32 ай төлөндү, 34 36 айга чыккан болсо 32 ай калды. 32 ай калды б класстын. Последний месяц төлөнбөйт да. Жана выкупная стоимость 1000 рубль төмөнөт. Ушундай туугандар. Так что, мотивация болсун дейм да туугандар. Өзүмө да мотивация, онда наличка алып акчаларды кармап алып барып берип, каждый месяц 2 айда эле 700 бир солярстын акчасын берет экен деп койдум. Ушундай туугандар. Азыр эми муну суу чачса, дырылдап жакшы болбой калышы мүмкүн. Буюрса бүгүн Рамазан тапшырык алып барып акчаларды беребиз. Чаман кутулуп алайлы деп, ушинтип жакшы ниет кылып жүрөбүз да туугандар. Так что бардыңыздарга ийгилик, буюрса иште дальше улантабыз. Машина жүрөт. Өзү напор өтө күчтүү экен. Дырылдатып жүрөт го жөн эле машинаны. Mana
могу Ева коврик салгандан кийин жыргап калдым. Bir ayda 2 жолу эле комплекс жуудуруп калдым. Неге дегенге чаң көтөрүлбөйүн, торпедаларың чаңыбай анча неме болбойт экен да. Берки коврикте чаңый берет экен, чаңдын баары көтөрүлүп, көзүңө жаман көрүнүп эле. Ева коврик салган экен. Жыргап калды туган чин. Как мына более мына кичине шумоизоляция да болот экен. Машинаң дымып калат экен. Так что машинаны жудуруп алып, акчаны берип келебиз, андан кийин барып чач баштарды кыскартабыз. Бүгүн жана Умаринин барбершопуна барам. Чач сакалды кыскартып берсем, жүдөп кетип эле. Өткөндө антидождь кылдырсам, жана комментарийди жазып калыштан, Нургазы нафиг андай мындай башың ооруп не кыласың деп тугандар. Бир антидождь кылдырып көрсөңөр, андан кийин жамгырда билесиңер. Жамгырда билесиңер. Мо чекедеги айнеге мынакей суу чачканда көрдүңөрбү? Суун турбайт. Суу вообще турбайт мынакей. Шырылдап эле агып түшүп кетет. Бир тамчыда моу жармашып, айнектериңер жабылып калбайт да. Бир кылдырып койсоңор, бир сезонго жетет тугандар. Эми жана өзүм башыман өткөн опыттан кийин айтып атам да. Лобойна кылдырдым, боковойлоруна задний айнегинде эле карасаңар, вообще суу турбайт. Көрүнүп атса. Боковойлорун кылдырган эмесмин, эки чекеде боковой, заднийди кылдырып койгом да. Вообще айнегинде суу турбай, мынтип сонун болуп калат тугандар. Еще монтип бир арчыганда дагы суулар шыргыт эле өзү агып, сонун болот да. Эми опыт бар да все такече. Так что талашып, ана лишний акча кетиребесиң, мындай эмес. 1,5 миң сом тегерегинде кылып берет жана керамика менен арчыпчы. Бир сезон жүрө бересиң. Вообще суу турбай калат. Шыр-шыр эле түшүп кете берет өзгөчү. Ушундай тугандар, азыр үйлөйт азыр. Болду барды. Көрдүңөр суунун качып атканын, айнектен суунун качып атканын. Жана катуу скоростта да кетип атканда да кудду ушундай да, айнекте вообще суу турбайт. Жогору көздөп, эки чеке көздөп суу качып берет, айнекте суу турбайт. Боковойлорун карагыла. Каңгырап кетти го, консерва болуп эле. Өткөндөрү могул барбершопкан мен жака бир аз алыс болгон үчүн үй жактагы барбершопторго алдырып көрдүм. Все равно ханга жетпейт экен тугандар. Караңыздар. Билесиңер, Файза чайкананын эле аркасында жайгашкан. Өтө сонун тугандар. Стрижкасы, барада, кыскасы сонун кылып, чач сакалдарды алып, маскаларын, массаждарын кылып, кыскасы вообще высший уровень тугандар. Анча-мынча жерде мындай барбершоп көрбөдүм. Парикмахерлер дагы өтө жанагындай мастер тугандар. Az кирип, чач сакалды алдырып, сонун болуп чыгалы, ичиндеги атмосферасында бир сыра көргөзүп чыгайын, жүргүлө анда. Режим работасын айта кетсем, эртеменки саат 10-дон баштап, кечки саат 10-га чейин каждый день ушул жерде иштешет. Могул жерден чайканадан чай ичкенче эле кирип, красавчик болуп кетсеңиздер болот тугандар, жүргүлөйм ичине. Кайратынан жанбаган, калың элди барктаган, эгемендикти энчилек өмүрүн берген бизге канча да Taşta izi kalgan kırgızımdın Birrin gettin avlısqa Birrin jettip yıldızqa Birrin jarap namızqa Bir-birin dağla YouTube'dan bu doğru öyle tök uçuğa zapis kılıyorsun adamlar. Adetken malalar kim vardı? Deydi ben taşın cümazda da yok. Reklama çağırıp olsam o sonra izle bilerim. Batırlar ganan ey Bayırdan vurup düştü eldeşti Namısın büyük saktağın el Tuğanlarımdaki çat sakaldı maskalarını kıldırıp Sonun kılıp balları yaşartıp koyuştu Adettiğin bu zaka жаңы мастер келді туғандар келсеңіздер чат сакалың адам сонун жөнөтөт Заказда да жаман кычайтты бүт бардыгы пайлап тургансың биз заказга келдим экинчи заказ 3341 рубль болду шаарга келип калсам аэропорт Внуковага заказ түшүп калып атпайбы отуруп курсак ачып ушундай жана туалетке баргың келип калганда заказ түшүп калды карасам пробка почти канча 1 saat ашык барыш керек экен да дагы жакшы платка менен деп калды барада 40 мүнөт где-то жүрүп калдым акыры бир 15 мүнөттөй калганда аэропортко болбой калдым анан кийин айттым жана немегечи клиенткечи
Клиентке айттым, короче, извини дедім, мен болбой калдым дедим. Мен туалетке кирип чыгайын, ал жерге заправкага кеткенде мага түшүнүктенен экен, болуптур деп анан заправкага түшүп кирип чыгып ошол көрүп кутулсам болобу? Закон подлости деп коебу. Жөн отурсаң неме болбойт дагы, анан кийин ушу заказ түшкөндө кычыйт да. Ага чейин адилнаны ичип алдым эле. Эми пробкада өлүп калды. Сетиде жүрөм. Айла жок. Айла жок. Адышы брат. Эки заказ, бирөөсү 4600 болду. Бирөөсү 3300 болду. Эптебени сентиден бир аз пробкадан чыгып алыш керек болду. 44 мүнөттө 3375 рубль болду. И сразу эле кайра дагы Внуковага бустери менен заказ түшүп калды. 16 мүнөт дейт барышыбыз. Жакшы болду. Бүгүн уже экинчи рейс Внуковага жөнөдүм. Ох, чиркин. Жамгыр эзип төгүп келди. Мынакей мондай элесе жанагынтип катуу жааган жамгырда антидождун эсе жардамы тиет экен да. Айнеңер, баковый айнектериңер суу чогулбай всегда мондай көрүнүп турат. Так, 33 мүнөттө келдим Внуковага. 3638 рубль. Чыккандан бери бир 10-11 миңге иштеп койдум окшойт адашпасам. Внуковада күтпөйм. Муну Внуковада күткөн жанагы новичок балдарга айта кетет элем. В класста иштегендерчи, лучше күтпөй эле коелам Внуковадачы. Лучше шаарга кетип калсам жана учкан бойдон шанс 99% ал жакта барда иш кылган. Бул жерде прилет жок болуп, жанагындай В класстын клиенттери жок болсо отура бересиң элбекерке көрүпчү. Так. Ну-ка. 10800. 10800 бүгүнкүгө 4 заказ. До свидания. Так, тоғында. Дагы бир заказ болду. Бүт бабушка, дедушкаларды алып келдим. Бул жерде тойдон келет, шабы конок болуп. Так, жарым саатта 2,5 миң. 2,5 миң саат 11,5 болуп калыптыр. Ой, эне түшүп кетейин эле о. Ай, дагы бир заказ. 5 мүнөттө 1800 рубль. Айланып тегиден дагы Внуковага келип калдым. Мен ушу бүгүн аэропортто жашайт окшойм Внуковада. 3-чү рейс болуп атат. Бирөө келиш керек эле, короче, саат 9-да тосуп алыш керек. Саат 6 болду. Уйкум келип да болбой калды. Үйгө барып, саат 9-да бияка айдайын десем, пробкада калып кетем да. Толор жактарга оруду көңүлүм, жүрөктө жарака. Сагынычын айтайын, усалыгын айтайын, аккарларга, аскаларга, арчаларга.